Кээ бир достордун уюшуп кошумча топтоосу боюнча сурайын дегем. Эттин килограммына карай бекитилет. Тойду колунда барлар берип, колунда жоктор аларга топтоп берип, өзү той бербеген үчүн бекер эле каражат кетет экен. Ошого кошумча берүү боюнча кенен айтып бере аласызбы? Негизи урматтуу бир туугандар, Кыргызда кошумча берүү, албетте мен да ушундайлар катарында бармын. Анткени классташтар башкалар болгондо кошумчасы бар. Бирок ошол милдеттүү кылып сөзсүз түрдө мындай алып барыш керек деген айыл-ападагы салт катары калыптанып калган, андан чыгып кетсең уят боло турган нерсени мен туура эмес деп айтат элем. Чындыгында кошумча ким колунан келген, ким каалаган алып барып бериш. Эгерде бир мисалы үчүн мен досторум конокко чакыра турган болсом, милдеттүү түрдө бардыгы мындай бир ушунча сумма коюш керек дегенди мен туура эмес деп эсептейт элем. Бул туура эмес. Анткени эттин килограммына бөлгөндө эт арзандап кымбаттап турат дагы, бул кээ бирлерине пайдалуу, кээ бирлерге зыяндуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан той кылганда ким көңүлүнөн чыгарганы көтөрүп барсын, көңүлүнөн чыгарбаган ал жөн эле барып жеп келсин, ошол дубасын берсе, ошол жетиштүү болуш керек. Билесизби, кээде сиз уулуңуз үйлө той кылганда ошол акча алып келе турган адам үйүндө тыйын жок болуп калса, апасы аялы каргап, шилеп, тетири дуба ушу бала болбой туулбай туна чөксөңчү, үйлөнбөй эле жүрүп кетсең боло беле, ушу кыйналып атканда деп каргыш тилек менен балдар үйлөнүп, кыздар турмушка чыгып калат. Ошондуктан келгиле башка бирөөнүн каргышын, урушун албастан, ошол чындап батасын ала турган болсок, анда келе турган белектерди милдеттүү кылбастан жөн эле келгиле деп ушундай бир жаңы салтка өтүш керек. Ошондуктан мен сунуш кылат элем, азыркы учурда тойго барганда конвертти барыш керек, анан атын жазбайлык сыртына. Ошондо ыхлас чын болот. Жанагы көп акча жазгандар, $200 салган атын жазат, кайрап келсин депчи. Анан $1000 салганда